Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 25 март 2025 жыл мен сиздерге Ош шаарынын эң престижный району болуп эсептелген Ак Тилек тарапта жайгашкан шаарга караган Ак Бура 4 жаңы конушунун аяк тарабындагы ушул сатылуучу 2 кабаттуу чоң үй тууралуу маалымат бермекчимин. Өтө сонун жерде жайгашкан. Ак Тилектин центрине, деги эле Ак Тилектин круговойуна жакын экен. Үйдүн жери 5 соток. Таза суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бар. Болгону газ менен канализацияны киргизип алыш керек экен туугандар. Негизи келген. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек болсо түшүңүздөргө кирсе керек. Мага лично жакты, өтө сонун үй экен. Көптөн бери мындай сонун үйдү тарта элекмин, сөзүн ачыгы. Мына караңыздар. Жери 5 соток, кызыл китеби бар. Ремонттору өтө сонун. Үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар бардыгы калат. Анан туугандар, камералары дагы бар экен. Үйдүн ичине, сыртына, каптал тарабына, бардык тарабына камераларды орнотуп койгон. Мына мисалы бирөөсү. Кичинекей болуп турат, көрүп атасыздарбы? Анан сырт тарапта домофону дагы бар. Сырттан бирөө келип калса, мынтип карап туруп, эшикти ачып койсоңуздар деле болот. Чуркап чыгып баратан ачыштын кереги жок. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Өтө сонун үйдүн баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Туугандар, кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы мына Ак Тилектин круговойуна келесиздер. Анан ошол жерден кирпичный тарапка 300 метр жүргөнүңүздөрдө мына оң тараптагы мына мен турган көчөгө киресиздер. Бул Токтошев Мамасадык көчөсү болуп калат. Мына жерде жазылып деле турат туугандар. Бул жагы ошондо Ак Бура 4 жаңы конушу шаарга карайт. Ушул жаңы конуштун акыркы көчөсүндө сатылуучу үйүбүз турат. Калсаңыздар, мына аяк тарапта дагы бир баратасы бар экен. Ошол тараптан деле үйгө кирип чыгып жүрө бересиздер. Баратаны ачып үйдүн ичине кирип келе беребиз. Жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Документи так. Анан туугандар, бул жерде таза суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бар. Шаарга карайт. Сонун жер кыскасы. Анан вариант обмен жолдору дагы бар экен. Квартираңыздар же болбосо бир жеңил автоунааңыздар болсо, ээсине чалып, сүйлөшүп көрөсүздөр. Алмашуу жолдору бар деди. Мына 4 тарабын тең ушундай сонун кылып тосуп жасап койгон. Жүрүңүздөр, мына короо тарабына дагы бир барайлы. Анан үйдүн артында дагы 1 метр кошунакысы деп место калтырып койгонмун деп ээс айтты. Жакшы, сонун. Кудай буюрса биринчи ээс болуп жашай бересиздер. Анан туугандар, бул үйдүн түнү кандай көрүнүштө болот дей турган болсоңуздар, азыр сүрөттөрүн деле видеонун арасына киргизип коем. Көрүп койсоңуздар болот. Өтө сонун болуп, кечиндесе көрүнөт экен. Так. Ушундай, нол жагы подсветкалар орнотулган, газон, көрүп атасыздар. Бул жагы типа бир беседка сыяктуу. Эми ал жагын каалагандай кылып колдоно бересиздер. Кудук эмес, мындай айтканда. Так, бул жакка жүрүп келе турган болсоңуздар, мына мен жанагы айткан экинчи варатасы. Бул жакта болсо сыртка жаткана, бул жер болсо койкана, көмүркана, тооккана, кыскасы ал жагын табитиңиздерге карап ишти кыла бересиздер. Бул жагы болсо үй чоочок, самор, бардыгы даяр. Ал жагы болсо топка. Печкаларды орнотуп, теплый полдорду коюп, сонун кылып жасап койгон. Келесиздер, Кудай буюрса жашайсыздар. Эч жерде нерсе салыштын кереги жок. Анан варатадан киргениңиздерде оң тарапта 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үйү турат. Узун турасы 11,80 8, кухняны кошпогондо таза 5 бөлмө чыгат туугандар. Эми албетте эле бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна орнотулган, кабаттардын ортосуна монолит плита ташталган. Баке туугандар, эшикти ачып биринчи кабатка кирип келе бересиздер. Мына киргениңизде да ушундай холу да кең эле. Бул үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейм деди. Так, теплый пол. Оңго бурулсаңыздар, мына оң тараптан баштай берейин. Бул кухня, отоплениянын радиаторлору орнотулган. Сырт тарапта топка бар. Топкасын деле көргөзүп берем. Жакшы, мына. Караңыздар, бардыгы жаңы. Мына жакта жанагындай не дедиңиздер ка? Жана посудомойка машинкасы деле бар. Мына ачканда ал деле калат. Кыскасы, эмнени көрүп аткан болсоңуздар бардыгы калат экен. Эч нерсе алып кетпейм деди. Ушундай. Келип эле жашай турган сонун үйлөрдүн бири. Так, кухнядан чыгабыз. Мына аквариум көрүп атасыздар, бул деле калат туугандар. Так, бул жагы спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, мына шкафчиктери бар. Кыскасы бардыгы кымбат баалуу экен туугандар. Мына түшүнгөндөр түшүнөт, мына видео аркылуу деле көрүп атасыздар. Мына бардыгы сонун. Эми жүрүңүздөр, кийинки бөлмөлөрүнөн баштайлы. Так, бул ошондо гостиный. Конок бөлмө, мына жогору тарабында ТВ зона, картинка, занёскалар, кыскасы бардыгы жакшы. Мына столдор деле даяр экен туугандар, конок келип кала турган болсо. Так, азыр эми туугандар кандай кылайлы? Мына лестница менен экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Мына подсветкаларын караңыздар. Ого. Бул жагы мына под лестницаны дагы жөн калтырган эмес. Мына жакта раковина, күзгү, душевая кабина, аристон. Мына унитаздар дагы бертиндей эмес, жөнөкөй эмес, мындай уланган сыяктуу экен башкача. Көрдүңүздөр, Эми лестница менен жүрүңүздөр, экинчи кабатка чыгайлы. Yo, бисмилля. Лестницада эле эч кандай бир звук жок.
кыйч деген. Так, оң тараптан баштайлы. Бул экинчи кабаттын ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Матрастар да кандай ортопедический деди, ошондо айтып кой деди. Анан мына занеска жок болуп турат, 1-2 күн ичинде өздөрү коюп берет экен. Природа туугандар. Сон. Так, анан жакшы жери бул спальниден өзүнүн ал тарапта кандай десем, санузелі бар. Көрүп атасыздарбы? Кладовка, полка, шкаф. Так, мына жак болсо душ. Кыскасы бардыгы бар. Спальнидики отдельно өзүнчө. Так, туугандар, бул жак болсо мына барыңыздар билген мындай офис. Ушул жакта кудай буюрса жумушуңузду кыла бересиздер. Эч ким тоскоол болбойт. Тынч, жакшы экен. Жүрүңүздөр, бул жактан чыгайлы. Үй негизи соң. Туугандар, бардыгы калат. Жакшылап эске алыңыздар. Бардыгы кымбат баалуу экен. Так. Свет өчүп калыптыр. Так, бул жак детский туугандар. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Көрдүңүздөр, а? Сон. Шкафтар, кроваттар, отопление, радиаторлары бардыгы бар. Бул жак болсо прачечный, стиралка, бүт барды ушул жакта. Жакшы, негизи. Жүрүңүздөр эми. Мына жакта дагы бир санузели бар. Бул экинчи кабаттыкка отдельно. Бул жака кирип келсеңиздер, душевой кабина бардыгы бар. Койгон, безопасный мындай айтканда. Так, эми бул жагы сыртка жатканда эми сырттан эле көргөзүп коеюн. Мына көрдүңүздөр, ичинде декор кылып, кыскасы сону кылып койгон. Так, бул жактан чыгабыз. Анан туугандар, негизи ээси бул жерде мындай койкана кылайын деген экен. Өйдө тарабын навес кылыпчы, чөп да бир башка нерсе жыя турган кылып. Эми сиздер кааласаңыздар, койкана, тоокана, же склад кылып койсоңуздар болот, же көмүркана кылып койсоңуздар болот, варианттары көп. Бул жагы үй чоочок. Сыртына бай бериңиздер, мына жакындап көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы даяр. Мына жакта раковинаны деле орнотуп койгон. Той топур кеңири көрө бересиздер. Бардыгы уже даяр экен. Анан бул эки кабаттуу чоң үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, мына эшикти ачсаңыздар, бул жакта топкасы бар. Теплый пол деле бар деди. Ушул жактан кеңири үйдү жылыта бересиздер. Так, эми сиздерге барыңыздарды кызыктырган үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $260,000 бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Квартирага, жеңил автоунааларга алмашуу жолдору бар. Келип сүйлөшөсүздөр ээси менен. Адамдын жүзү жылы болот. Келип сүйлөшсөңүздөр, акчаңыздарды көргөзсөңүздөр, бул жерде ээси деле түшүрүп берет. Болду, окшойт менимче. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик.